Сойку жөнүндө сүйлөшүп болчу, бир намустуу кыргыз жигиттер Москвадан видео чыгарышпадыбы? Коркутуп видео чыгарып, сойкулар менен, кыргыз сойкулар менен күрөшөбүз депчи. Башын көтөрө албай калышыптыр да, сойкулук менен заниматься этип атсачы, туура. Бирок мындай да, ар бир эле кыз сойку боло албайт. Ар бир эле кыз, кыргыз кыз сойку боло албайт. Буга деген эркектер күнөөлүү. Кичинекей кезинен баштап биз ата эне, анан башка эркектер ошого тарбиялаганбыз. Атасы зордуктаган, байкеси зордуктаган, туугандары зордуктаган, же ырдык көргөзгөн кошуна ушул жакын кишилери зордуктап, ырдык көргөзүп, морально, физически сабап, башка көзгө койгулуп, кебетен келишкен, күйөө сени албайт, колуңан эчтеке келбейт, сен киши болбойсуң деп, аны экинчи сорт кылып өстүргөн, тозокто өстүргөн айымдар ошо сойкулукка барат. Көп пайыз. Албетте кичинекей пайыз бар, жана алдап, наркотик берип, ошонтип киргизип кеткендер, Дубай-субай калып барат. Бирок алар аз пайыз. Көбүнчөсүн биз эркектер күнөөлүүбүз да. Анан туура аларга жардам бериш керек. Булар жертвалар, кичинекей кезиндеги жертвалар, азыр дагы жертвалар. Ошо сценарийди кайра азыркыга чейин ошону жашап атышат. Сутенерлор ошондой кыздарды кичинекейсинен 15 жашынан 16 жашынан көрөт. Мунун ата-энеси шүмшүк, зордукту көрүп жүргөн деп ошолорду тартып кетет. Алар аябай психологдор болсо, ушундай незаконный бизнеске киргизип алышат да. Жертвалар, азыр дагы жертвалар. Анан ошо намустуу жигиттерибиз 10-15 киши мындай уюшуп алып, коркуткан, видео тартасыз, бирдеме кылабыз деп анан ата-энесин да коркуткан. Бул деген мындай акылдын кыскасы, анан деген жүрөктүн, духтун жогу деген сөз да. Анткени мындай өнүккөн өлкөлөрдүн деле тажрыйбасын алалык, сойкуларды эч ким коркутпайт, наказывать этпейт. Детсе дагы мындай штраф да. Көбүнчө ким күнөөлүү? Эркектер күнөөлүү да, эркектер сатып алат да, ошолорду наказывать этиш керек да. Башын мындай жерге салып, башын көтөрө албай уялып атат да, ошо Кавказ эли болуп, башка улуттарды айтып атпайбы? Духу жетсе ошолорго секирсин. Ошолорду башка көзгө койгузун, биздин кыздарга келбе деп. Полицейский көрөсүн, берсин андай дух жетпей атсачы, ошолор менен күрөшсө жарашат. Чыны биздин кыздарды, айымдарды защищать этип атат деп. Сойкулар менен, сутенерлор менен күрөшсүн. Алар бизнес кылып атпайбы? Алар эң көп акчасын таап атпайбы? Ошолор менен күрөшсүн. Алар өзүнчө мафия, бирок биздин дух жетпейт да алар менен күрөшкөнгө. Аларды деген тартсын, полицейскийлерге берсин, өзүнүн колун келсе өздөрү күрөшсүн, рисковать этип түрмөгө түшкөндөн да духу жетсечи, ошону мен намустуу эркектер дейм да. Анан 10-15 киши чогулуп алып видео тарткан, бул уже дух жоктук деген сөз да, уже намус жоктук деген жок. Намысы бар эркек унчукпай эле, эч кимге айтпай эле, кыргыздын кыздары сойку деп видеого таратпай эле мындай жумуштарды кыла берет да. Сиздер кандай деп ойлойсуңар? Негизи эле мындай да, коомдо болобу, үй бүлөдө болобу, өлкөдө болобу, жоопкерчилик эркекте. Эгерде кыздарыбыз менен бир проблема болуп атса, кыргыздарыбыз жаман болуп атса, значит бизде бир намус жок болот, биздин эркектик касиет жок болуп атат да. Ошону изилдеп, ойлонуп, эмнебиз жетпей атат, камкор эмнеге көргөзө албай атабыз, эмнеге бага албай атабыз деп ойлонушубуз керек. Ошондо ушундай нерселер жок болот да.